Кыздар, эжекелер, сиңдилер, Рамазанга даярдыктар кандай, жакшыбы, ойдогудайбы, Кудайым буйрса. Бүгүнкү темабыз дуа, жалпылап айтканда дуа. Дуанын маани маңызын түшүнгөнгө аракет кылабыз. Дуанын кылуунун адебин, кандай адептери бар, кандай шарттары бар жана пайгамбарыбыздан келген дуалардан бирин экөөнү токтоло кетебиз иншаллах. Анда баштай береликке, бул эфирди сактайбыз, Кудайым буйрса. Мээрими жана ырайымы чексиз Аллахтын ысымы менен баштаймын. Алгачкы сөзүбүздө Аллахка мактоолорду айтабыз, чексиз мактоолорду, чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Бизге берген нематы чексиз, баарын азыр санап отура албайбыз. Ушу азыр оюбузга келген эле ушул илим жолун оңой кылып ачып берди бизге. Өзүнүн илим эшиктерин ушундай оңой кылып ачып берди, өзүн таанытты, мусулман кылып жаратты бизди. Намазды үйрөттү, туура жолго багыт көрсөттү, иншаллах туура жолдобуз. Ушунун баардыгы үчүн Аллахка чексиз мактоолорду, чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам жана анын үй бүлөсүнө салават жана саламдарды жолдойбуз. Робби шрах ли содри ва яссир ли амри вахлул уqдатан мин лисани яфкаху каули. Анда темабызды баштай берелик, дуа дедик. Бүгүнкү темабыз мындай кызыктуу. Аял заты үчүн, мындай баардык эле пенде үчүн, бирок биз ушу аялдар үчүн бир аз жан дүйнөбүз назигирээк келет го. Ошон үчүн кызыктуу болот иншаллах. Анда дуа деген, дуа кыргызчасы дуба деп жазганда дуа дейбиз. Бул сөз түпкүрүгүнөн араб тилинен келет. Дуа деген мааниси чакыруу, кайрылуу, жалбаруу, сурануу дегенди түшүндүрөт. Демек, дуа бул момун мусулмандын, баардык адамдын деп эле, баардык адам эмес, ушу жүрөгүндө иманы болгон, ишеничи болгон пенденин кудурети чексиз, ырыскысы мол, чексиз Аллахтын астында өзүнүн ажиз экендигин, алсыз экендигин моюнга алып, Аллахтан жалынып, жалбарып, жардам сураганы бул дуа. Ушул жерден дуа бул жалынып жалбаруу, Аллахтын астында алсыз экенин моюна алып дегенде уже бизге дуанын бир образы, сүрөтү келип түштү. Пенденин ушинтип алсыз экенин, өзүнүн алсыздыгын сезип дуа кылып атканын, ушул жерден биз айта кетишибиз керек, бул дуа бир тараптан эмес, бир тараптан кайрылуу эмес, бир гана биз эле тараптан бул эмес. Пенде дуа кылганда дуаны Аллахым кабыл кылуучу, Аллахтын 99 сыпаттарынан бири ас-самие, угуучу, ашкерени, купуя болгонду баардыгын угуучу Аллах, аль-муджиб, дуаларга, кайрылгандарга жооп берүүчү Аллах ошол дуа кылган пенденин дуасын кабыл кылат. Демек, мындан билебиз, дуа бул баарлашуу экен. Жаратылган менен жараткандын ортосундагы баарлашуу, пенде менен Аллахтын ортосундагы баарлашуу, диалог дейбиз. Дуанын маани маңызы ушу менен гана чектелип калбайт. Дуанын артында адам үчүн көптөгөн пайдалары бар. Анын фазилеттери, артыкчылыктары, пайдалары аябай көп. Алардан бири, бир канчасын айтып өтөбүз. Алардын бири дуа кылганда адам күч кубат алат, дем күч алат. Жан дүйнөсү жабыркап турган адам, бир сыноого учурап турган адам дуа кылганда анын ушул тынчтанып турган, тынчсызданып турган көңүлү жаялат. Жан дүйнөсү тынчтык алат экен. Ойлору, ызылдап турган ойлору бир тунарып тазарат экен. Сыноо дегенден максат, бул дүйнө өзү сыноо да. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Ар пенденин башында өзүнүн сыноосу бар. Хадисте айтат пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз хадисинде адамдардын арасында эң оор сыноого кимдер учурайт? Пайгамбарлар учурайт дейт. Эң оор сыноого пайгамбарлар дуушар болот. Андан кийин пайгамбарларга жакын солих олуяларга, солих пенделерге, андан кийин ошо сыноонун андан кийинки даражасына ошол солих болгон, солих олуяларга жакын болгон адамдарга сыноолор келет дейт. Сыноолор эмнеге келет? Аны Аллах алим, Аллах билет, билүүчү, бирок алымдарыбыз айтат. Сыноо адамга иманына жана динине жараша келет деп. Ошондой эле сыноо күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн дагы келет деп айтышат. Демек, ошол сыноо келип атканда, адамдын башына бир сыноо келип, мүңкүрөп, жан дүйнөсү жабыркап турганда, ушул жаратканын таанып, жаратканына жалбарып, жалынып сураган ушул эң эле табигый, ошол эле эң эле баалуу, ошол эң эле пайдалуу экен пенде үчүн. Муну азыр өчүрүп койсом болот бекен. Азыр мындай койчу. Бул дуанын неме психологиялык жактан мындай жан дүйнөгө кандай пайдасы бар экенин айтып өттүк. Дем күч кубат берет деп. Дагы азыр муну беззвучно коеюн. Могу смстер чыгып неметип ойду бөлө берет экен да, жаап койдум.
дуа бул кайрылуу, бул диалог, бул баарлашуу деп атпайбызбы? Бул тууралуу Куранда дагы келген. Куранда Бакара сүрөсүнүн 186 аятында Аллаху Таала айткан пайгамбарыбызга: эй Мухаммад, айткын, мен тууралуу мен жөнүндө пенделерим сенден сурашса, мен аларга жакынмын. Колун көтөрүп менден дуа кылсын, дуа мага кайрылсын, мен аларга сураганын беремин деп убада кылган. Ошондой эле дуа тууралуу негизи аяттарды көп эле. Биз эми бүгүнкү сабагыбыз кыска, бир 30-40 мүнөттүн ичинде айтып бергенге аракет кылабыз. Бир аяттан алып окуп үйрөнсөк деле, ошол баардыгын алып окуп калсак, мээбиз кабыл албашы мүмкүн. Ошондой статистика бар. 10 маалыматтан 6-7-өнү кабыл алат дегенчи менин. Ошого аз-аздан кылып окуп үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Дуа тууралуу пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадисинде көптөгөн хадистери бар. Бир экөөсүн айта кетелик. Дуа бул ибадат деген. Ибадат дегенде биздин ибадатыбыз абада, кулчулук кылуу, ошол араб тилинен алынган. Абд, кул, ушул дуа бул ибадат дегенде, демек ибадат кылат экенбиз биз дуа кылганда. Аллахка кулчулук кылган болот экенбиз. Демек кулчулук кылсак биздин ал амалыбыздын артында бизге Аллаху Таала сооп берет иншаллах. Демек дуа кылганда биз Аллахка жалынып жалбарып муктаждыгыбызды гана сураган менен чектелбестен, ошол күч кубат алуу ушул эле пайдаларын гана көрүп тим болбостон, дуа кылганда биз соопко да ээ болот экенбиз. Ал сооптуу болсо биз акыретте бул дүйнөдө көрө албайбыз. Биздин бул башкача соодалашуу. Биздин дүйнөдөгү соодалашуу башка, эсептешүү башка, бирок аркы дүйнөнүн соодалашуусу башка, акыреттин. Ошондо көрө алат экенбиз. Бул тууралуу дагы хадисте бар го. Билесиздерби? Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, дуа ушул дүйнөдө, ушул сыноо дүйнөдө момун мусулмандын, ыйман келтирген момундун кылган дуасы 3 түрдө кабыл болот дейт. Кабыл болбогон дуа болбойт дейт. Кабыл болот сөзсүз түрдө. Биринчи түрү, пенде дуа кылат, Аллаху Таала дуасын дароо кабыл кылат. Ошо пенденин эмне сураса, эмне муктаждыгы бар, дароо берет же дароо чечет дейт. Машалла. Экинчи түрү, пенде дуа кылат, Аллаху Таала ал сураганын бербейт дейт. Анткени пенде билбейт экен, эмне өзүнө жакшы. Аллаху Таала ал ошол пендеге сураган пендеге ошол пенде үчүн эмнеси жакшы болот атат, хайырлысы деп коет го түркчө. Кайрым, бизде кыргызча кайрымдысы кайсы, мен үчүн жакшысы кайсы, ошону бер деп сурашыбыз керек экен да. Ошону берет экен. Сураганы, пенденин сураганын бербейт, бирок андан жакшысын берет дейт. Экинчи түрү, дуа бул дүйнөдө кабыл болбойт. Аллаху Таала пенденин дуасын бул дүйнөдө кабыл кылбайт, бирок акыретте калтырат экен алдын дуасын. Ошо акыретте сооптор менен берет экен. Жана сооп, кулчулук кылганыбыздын артында сооп алабыз деп атпайбызбы? Ушул үчүнчү формасы, ушул хадис ошону түшүндүрүп атат да, иншаллах. Анан дагы ушул жерден дагы бир өзгөчө бир ойду айта кетейин. Дуа бул ибадат дебедикпи? Ибадат дегенде демек ыйман келтирүү, ишенүү, ишенич, үмүт кылуу. Адам ишенгенинен сурайт, үмүт кылганынан сурайт. Кимге ишенсе, мисалы, ушундай үмүттөр, ушундай ишеничтер болот. Чектелген, аябай мындай алсыз. Өзү макулук болсо, пенде макулук жаратылган. Анын ишеничи, үмүтү өзүнө окшогон эле бир макулукка барып таянат да. Мисалы, түшүнүктүү болуш үчүн, адам рызкысынын мол болушун кааласа, ырыскым көбөйсүн десе, же айлыгым көбөйүп берсе, бир аз ушунча көтөрүлсө деген тилеги болсо, ошо үмүтү, ишеничи чектелген болсо, ал ошол айлыгынын көтөрүлүшүн начальниктенби же ошол иш жериненби же мамлекеттенби ошол жерден үмүт кылышы мүмкүн. Ал эми ушундай ишенич, ушундай үмүттөр болот, алар бийик көтөрүлөт. Дароо ушул ааламдагы ырыскынын ээси болгон, кудурети чексиз Аллаху Таалага өзүнө барып багыттайт да, өзүнөн сурайт. Демек ушул жерден байкадыңыздарбы ойду? Дуа бул адамдын ыйманынын күзгүсү, адамдын ыйманынын даражасын көрсөтүп коет экен. Мисалы, баарыбыз эле ыймандуу мындай Аллахка ишенем деп баарыбыз эле ишенебиз. Бирок ошол эле сыноо келгенде же бир көйгөй түшүп калганда, ар кимибиз баргандай да, мисалы, кээ бирөө тааныш издеп баштайт чечип бергенге, кээ бирөө мисалы ооруп калса доктурлардын эң жакшысын издеп баштайт. Албетте себепчи алар. Себептерди издешибиз керек, бирок ошол көйгөйдү чечип бере турган, муктаждыктарды чечип бере турган бул кудурети чексиз Аллаху Таала. Ошол дуа, ишениче, үмүт кылганыбыз ошо биздин ыйманыбызды көрсөтүп коет экен да, дуабыз, мындайча айтканда. Дагы азыр мен саатты карап коеюн, сен ошого карата 20 мүнөт өттүрөйүн. Баарын айта бербей, ошо керектүү жерлерин айтып берейин деп атам да. Себеби адамдын мээси ошо 40 мүнөттүк сабак болсо, ошону эң жакшы кабыл алат экен да, иншаллах. Анан демек мындан кийин демеген айта берейин. Дуа кылуунун адептери, дуа кылуунун шарттары. Ушу дуа кылуунун да адеби бар да. Мисалы, хадисте келет го. Сенин дуаңдын кабыл болуусун кааласаң,
мындай саламаттыкта болгондо, тынчтык кезиңде көп дуа кыл, көп Аллахка жалбар, көп Аллахты зикир кыл. Себеби ошол сенин үнүң уже Аллахка тааныш болуп калат да. Сен башыңа бир сыноо келгенде же муктаждыгың келгенде сен дуа кылганда Аллаху Таала сенин дуаңды дароо уксун дейт да. Бул ошо дуа кылуунун адеттеринен. Мен барам дуа кылайын. Дуа кылуунун адеттери. Биринчи, дуа кылган пенде даарат алып ушундай кыблага жүздөнүп, ичиндеги ыкыластуулукту көрсөтүш керек да. Кыблага жүздөнүп, ошол ичиндеги ыкыластуулукту көрсөтүп, чын ыкыластан дуа кылышы керек. Чын ыкыластан алыс болгон дуа кабыл болбойт дейт. Ошол чын дилден чыгышы керек экен дуа. Экинчиси, бекем ишенич болуш керек экен. Аллаху Таала, Аллахым, сен ушу дуамды кабыл кыласың, сен бересиң, сен берешенсиң деп ушундай бекем ишенич менен сураш керек экен. Үчүнчүсү, ошо пенде, дуа кылган пенде күнөөдөн алыс болуш керек экен. Тообо кылыш керек экен көп. Айтышат го, истихфар бул дуанын ачкычы деп. Истихфарды көп айтышыбыз керек. Бул өзүнчө тема. Азыр бул темага көп кайрылбайбыз. Болгону ошо дуа кылуунун шарттарынан бири да, шартынын бири. Пенде ушу дуа муктаждыгы бар пенде, негизи баарынын эле муктаждыгы бар. Баары ушу дуа кылам, Аллахымдан сурап алам деген пенде көп алгач тообо кылыш керек экен. Күнөө кылган болсо күнөөдөн кайтыш керек абалда болуш керек экен, Анан истихфар айтыш керек экен көп. Андан кийинки шарты ырыскынын адалдыгы, ырыскынын тазалыгы. Дуа кылган пенде ошол тамак ашына көзөмөл жүрүш керек, көз жүгүртүш керек экен, контролдош керек экен, адал жеш керек экен, таза болуш керек экен. Кээ бир пенделердин арабызда кээ бирибиздин дуабыз кабыл болбой атса, демек ошол ырыскыбыз кандай жол менен келип атат, ошону дагы ойлонушубуз керек экен да. Анткени арам аралашкан, ырыскысына арам аралашкан адамдын дуасы кабыл болбойт дешет да. Негизи ашказан ушундай чөйчөк дейт да, ушундай мындай чөйчөк дейт адамдын ашказанычы. Ошол ашказандан денеге, бүт жерине, денеге неме кан тарайт, бүт азык денебиз, биздин денебиз азыкты ашказандан алат. Ошол келген тамагыбыз, ашыбыз адал, таза болуш керек экен. Андан кийин дуаны Аллахка тасбих айтып, көп тасбих, мактоо айтып башташыбыз керек экен. Бул адеби, дуанын адеби. Биринчи Аллахты мактап, анткени эмнеге биз тынбай макташыбыз керек болот да, себеби бизге чексиз неаматтарды берди. Бизде баары эле бар да, Кудайыма шүгүр, баары бар, чексиз неаматтарды берди. Ден соолугубуз чың, үйүбүз, мындай көчөдө эмес, мындай айта келгенде неаматы чексиз. Биз ошол неаматтарга биз уже ээ болгон, колубузда бар турган нерсеге биринчи мактоо айтышыбыз керек, шүгүр айтышыбыз керек ошого. Андан кийин дуа кылышыбыз керек, ошо муктаждыгыбызды сурап, колубузда бар нерсени ошону, Аллахым, сен ушуларды бердиң мага, шүгүр деп, чексиз шүгүр деп айтып, андан кийин дуа кылышыбыз керек экен. Бул эң маанилүү адеттеринен дуа кылуунун. Андан кийин салават, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга салават айтылбаган дуа көтөрүлүп барып эле токтоп калат дешет. Салават айтылып, пайгамбарыбызга салават айтылгандан кийинки дуа бийик көтөрүлөт дешет. Андан кийинки адеби, пенде дуа кылганда коркунуч жана үмүт ортосунда, ушул сезимдердин ортосунда дуа кылыш керек экен. Ошол корккондо Аллаху Тааланын азабынан баарыбыз коркушубуз керек. Анан момун мусулман үмүтсүз болбош керек. Үмүт жана ишенич деп этип, ушу жакын болуп келет маанилери, бекем ишенич деп этип, ошол үмүт да кылыш керек экен да, үмүт менен дуа кылышыбыз керек экен. Аллаху Таала ушу дуамды кабыл кылат деген үмүт менен, берет деген үмүт менен. Андан кийин дагы бир дуа кылууда айтышат маанилүү деп. Ошол дуа кылуунун немеси бар эмеспи? Дуа кабыл болгон мындай куттуу учурлар бар. Ошол убакыттарды мерчемдешибиз керек экен. Ошол убакыттарды алдын ала пландашыбыз керек экен. Куттуу убакыттар кайсы? Жана жылдын ичинен издесек, Арафат күнү, бир жылдын ичиндеги Арафат күнү ушул куттуу күн деп пайгамбарыбыз айткан. Ошол Арафат күндү белгилеп, ошону туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Айлардын ичинен Рамазан айынын ичинен Кадыр түндү белгилешибиз керек. Апталардын ичинен Жума күнүн мерчемдешибиз керек туура. Ошол эле бир күнүбүздүн ичинде парз намаздардан кийин кылган дуа кабыл болот дейт. Ошолорду туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Намаздан кийин дароо туруп, мындай ишибизге шашпастан, ыкыластуулук көрсөтүп, ошо дуа өзүбүз үчүн кантип ошол намаздан кийинки 10-15 мүнөтүбүздү аяйбыз, өзүбүздүн тагдырыбыз үчүн. Жана ошол дагы бир убакыт учур, түнкү учур, түндүн ортосу же акыркы 3/4 бөлүгү дешет.
ошол убакыттарда дуа кабыл болот дейт да. Ошо кабыл болушунун неме мүмкүнчүлүгү, ыктымалдуулугу жогору дейт. Ошол убакыттарды мерчемдеп, туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек экен. Мисалы, аял заты, адам негизи эле пенде, көр пенде деп коет го. Көр турмуш ишибиз бүтпөйт негизичи. Адам жашап аткан, дем алып атканча, жашап атканча анын иши бүтпөйт. Бирок ошол жылдын ичинде 365 күн бою иш кылабыз, 365 күн бою жөн отуруп калбайбыз да, ишибиз бар. Ошол 365 күндүн бирөө арафат күн экен, ошо бир күндү, ушу күндө мен көбүрөөк Куран окуйын, ушу күндө мен көбүрөөк зикир чалайын деп, мисалы, арафат күнүн же бир жылды күтүп отурбастан, аптаны деле алсак, жума 7 күн бою иш кылабыз. 7 күн бою жаныбыз деле тынбайт. Бала чака, тамак аш аялдардыкы. Ошол 7 күндүн ичинен жума күнүн эртелеп пландап, ушу күнү мен көбүрөөк Куран окуйын, Кахф сүрөсүн окуйлук, ушу күнү көбүрөөк зикир кылайын, көбүрөөк дуа сурап калайын деп, жума күндүн ичинде ушундай бир убакыт катылган, дуалар кабыл болот. Ошол убакытка дал болуп калса, дуалар кабыл болот дейт. Ошону тапканга, ошону издеп тапканга, туш болуп калганга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле түнкү учур бул дагы бир адамдын ыкыластуулугун көрсөтүүчү учур да. Бул түнү баары эле туруп намаз окуй бере, баарынын колунан келе бербейт да. Мындайча айткандачы, тахажжуд намазы, түнкү ибадат намаздары баарынын колунан келе бербейт. Окуйм деп бир-эки турабыз, балким кайра калып кетет, үзгүлтүккө учурап калат. Кимдер тура алат? Напсисин тарбиялай алгандар, ушундай бир такыбалык келген, жүрөгүнө. Ушундай машаллах, ушундай адамдар тура алышат. Ал эми дуа сураган, Аллахка кайрылган пенде ушул түнкү убакытта туруп көрсөтүш керек экен Аллаху Таалага. Аллахым, мен чындап ушул муктаждыгым бар. Чындап мен ошого муктажмын же чындап ушул муктаждыгымды аткарып бер, чечип бер деп, ошол жылуу төшөгүнөн туруп, чындап ошо уйку дагы кызыктырбайт, анын пенденин муктаждыгы бар, сурай турган бир максаты бар. Же ден соолук сурап атабы, сурооңуздарга неме тема менен жооп берейин, буюрса жооп берем азыр. Кыска компактный кылып айтып берейин сабакты, андан кийин суроолорго өз Кудайым буйрса. Ошону көрсөтүшүбүз керек да. Ыкыластуулугубузду ошол ушул бизге шанс, пендегечи түнкү таттуу уйкудан туруп, Аллахым, чындап мен ушу муктажмын деп ушу көрсөтүшүбүз керек. Жана ушулардын баарын бир шарт, негизги шарт бар, өжөрлүк, илхак дейт. Өжөрлөнүп кылышыбыз керек. Бир кылып же бир жума кылып же мындай кандай десем, бир убакыт, бир белгиленген бир убакытта кылып калып кетпесин да дуачы. Дуаны кылганда эң маанилүү шарты, азыр көптөгөн адейин көптөгөн шарттарын айтпадыкпы? Мисалы даарат алып, жүздөнүп деп, ошонун баары бир маанилүү шарттын үстүндө турат. Илхак, өжөрлүк көрсөтүп кылышыбыз керек экен. Ушу менен дуанын адептерин, шарттарын айтып өттүм, кыскартып. Андан кийин темабыз подтемага бөлүп алгам да. Андан кийин немени айтып берейин деп атам да. Кылымдар каарыткан дуа деп уктуңуздар беле? Кылымдардан бергиле аткан дуа деп. Балким уккансыздар, балким маани берген эмессиздер. Бул пайгамбарыбыздан келген дуалар да, пайгамбарлардан. Кылымдар дегенде, мисалы, пайгамбарыбыз көптөгөн дуаларды үйрөтүп кеткен, пайгамбарыбыздын артында көптөгөн дуалар калып кетти. Анын баарын алымдар ошонун маанилүүлүгүн түшүнүшүп, үммөттөн үммөткө өткөрүп келишкен да. Ушул дуа, пайгамбарыбыздан калган дуалар, ушуларды окугула деп. Ал эми мен айтайын деген Юнус алейхиссалам пайгамбардын, пайгамбар бар, Юнус деген. Ошол Юнус пайгамбарыбыздын алейхиссалам, ошонун дуасы тууралуу айтып берейин деп атам да. Пайгамбарыбыздын да бир-эки дуасына кайрылабыз. Убакыт болсо, на вас подписалась деп жаңы адамдар чыгып атат, Бул жерден комментарий сыяктуу чыгып атса эле, менин оюм бөлүнүп атат да. Юнус алейхиссаламдын дуасы тууралуу Куранда, Куранда Анбия сүрөсүндө келет. Юнус алейхиссаламдын окуясын уктуңуздар беле? Кысса деп коет го, хикаясын. Уктуңуздар беле? Юнус алейхиссаламдын. Себеби мен азыр дуасын айтканда ошол уккан болсоңуздар жакшы түшүнөсүздөр да. Укпасаңыздар, балким бир аз кыска кылып айтып берем, бирок бул өзүнчө тема, өзүнчө керемет тема да. Юнус алейхиссалам
неме балык ээси деп коет. Эмнеге балык ээси? Уккандар барбы? Жазсаңыздар. Пока эч ким жаза элек. Жаздыңарбы? Юнус алейхиссалам пайгамбарыбыздын дагы бир аты балык ээси Зуннун дейт, Макул, анда мен айтып берейин, балким интернет ооба дейт. Машаллах, анда мага неме болот да, жеңилирээк болот. Көп историяга, көп окуясына укпагандар да бардыр, албетте болот. Анда сакталат, сактаганга аракет кылабыз. Анда кыскача, бир аз кыскача айтып кетем. Бул анткени өзүнчө токтоло турган керемет тема. Юнус алейхиссаламдын дуасы уккандар болсо, балыктын ичине кирип кеткен. Машаллах, машаллах. Машаллах. Юнус алейхиссаламдын дуасын азыр биздин ошо Ясина академиясынын немеси бар, зикр кылган баракчалары бар. Ошол жерде дуаны айтып атышат. Ошол дуа Юнус алейхиссаламдын дуасы. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин деген. Ошол дуа Юнус алейхиссаламдын дуасы. Бул дуаны Юнус алейхиссалам пайгамбар ошол киттин ичинде калып кеткенде 40 күн бою ошол дуаны тынбай айткан. Мааниси ла илаха илля, сенден башка татыктуу кудай жок. Анта субханака, сен арусуң, сен тазасың. Инни кунту миназ золимин, албетте, инни дегенде албетте кунту миназ золимин, мен адашкандардан, залымдардан болдум деп. Ушул маанини камтыган дуаны 40 күн бою Юнус алейхиссалам балыктын ичинде айтат. Абдуллах ибн Масудтун айтымында, риваятында Юнус алейхиссалам балыктын ичинде 40 күн калган дейт. 40 күн балыктын ичинде болуп, ошол дуаны 40 күн айткан дейт. Эгер ушул дуаны айтпаганда, Юнус алейхиссалам кыямат, акырет болгонго чейин калып кетмек дейт. Себеби ошол Юнус алейхиссалам өзүн сууга таштайт го, пароходдон кетип баратып, кайыктан кетип баратып. Ошондо Аллаху Таала балыкка, китке буйрук берет. Сенин денең, сенин ичиң бул пендеге турак жай, бул сенин тамак ашың эмес дегенде, кит Аллахтын буйругун аткарат. Аны мындай пищеварение кылбайт да, мындайча айткандачы, азыр туура сөз тандай албай калдым. Сенин денең, сенин ичиң, балыктын ичи, ошо балык айтып атат, турак жай деп ошо айтышат алымдар. Ошол дуаны айтпаганда 40 күн эмес, акыр заманга чейин калып кетмек деп. Ошондо азыр Анбия сүрөсүн окуп берейин. Ошол Анбия сүрөсүнүн 87-аяты пайгамбарыбызга айтып атат Аллаху Таала. Эстеген Юнусту, балык ээсин. Качан ал ачууланып кеткенде, качан ал күмөн кылганда, бизден ага эч кудуретибиз жетпейт деп мындай күмөндүк пайда болуп турду Юнус алейхиссаламдын. Ошондо ал жалынды дейт. Ал биринчи ошо ачууланып кетиптир, анан жалынды дейт. Бул Куранда окуянын баары келбейт. Ушул кыска жерин берген. Кыска окуясын Аллаху Таала пайгамбарыбызга айтып берген. Ал ошол 3 караңгылыктын ичинен жалынды дейт. Жалынды. Ошо 3 караңгылык дегенде кайсы караңгылыктар? Балыктын ичи өзүнчө караңгылык, балык суунун ичинде да суунун караңгылыгы өзүнчө караңгылык, анан түндүн караңгылыгы. Ушул 3 караңгылыктын ичинде калып кетти. Ошол 3 караңгылыктын ичинде жалынды. Аллахка жалынды, ошол дуаны айтты дейт. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Ушул дуаны айтты. Биз Аллаху Таала кабыл кылды. Аны Юнус алейхиссаламды кападан, кайгыдан, гамдан куткарды. Ушул сыяктуу эле момун мусулмандарды биз да куткарабыз деп ошол Анбия сүрөсүндө пайгамбарыбыз айтып атат Аллаху Таала. Демек, эмнеге айттым жана башындачы, кылымдарды карыткан дуа деп. Бул дуа бир гана Юнус алейхиссаламдын же ушундай капа, кайгыга түшкөн, сыноого түшкөндөрдүн дуасы эмес. Бул ушул баардык момун мусулман, кимдин жүрөгүндө иман болсо, иман келтирген болсо, ушул пенделердин, момун мусулмандардын дуасын кыямат күнгө чейин кабыл кылам деп Аллаху Таала сөз бериптир. Бул дуа тууралуу дагы, ушул дуа тууралуу дагы пайгамбарыбыздын хадисинде келет, Термизиде келтирилген хадис. Пайгамбарыбыз айтат, кайсы мусулман өзүнүн кандай гана максаты болбосун, кандай гана максаты болбосун, ошол үйлөнөм дейби, мусулман, үй курам дейби, ушул дуаны Аллахка кайрыла турган болсо, Аллах сөзсүз түрдө кабыл кылат дейт. Ошондуктан ушул дуа темасына ушул Юнус алейхиссаламдын дуасын кошуп айткым келди. Себеби бул дуа, ушул дуанын берекеси бар экен. Жана кээ бир риваяттарда 500 дейби, кээ бир риваяттарда 700 дейби, алымдарыбыз айтат, ушул дуаны зикр кылып алса, ошол зикр кылып алган пенденин дуасын Аллаху Таала сөз түрдө кабыл кылат дейт. Кандай гана муктаждыгы болбосун, кандай гана максаты болбосун дейт. Машаллах, кандай негизи биз момун мусулмандар, биз өтө бактылуубуз, бактылуу, мындай жашоо биз үчүн жеңил, биз таянган кудурети чексиз Аллаху Таала сурап. Айша энебиз айтат го, да хадис, Айша энебизге
пайгамбарыбыз айтыптыр, бооңуңордун баардык муктаждарыңарды Аллахтан сурагыла дейт. Даже ошол ботинкеңердин боосу болсо дагы Аллахка кайрылгыла дейт. Дуа ошондуктан дагы дуа бул момун мусулмандын куралы деп айтылган. Азыр саатты карап коеюнчу. Бир аз өтүп бараттыр. Анан дагы пайгамбарыбыздан келген дуаларды тууралуу дагы сөзүмдө жыйынтыктасам, эмнеге ушул дуаларды чаттап алганга аракет кылышыбыз керек. Анткени пайгамбарларга өзгөчө биздин үммөттүн пайгамбары пайгамбарыбыз Мухаммадка Аллаху Тааля ушундай өзгөчө сыпаттарды берген да. Алар адамдардан тандалган, алар аруу, алар масум, алар күнөөсүз жана сыпат пайгамбарыбызга өзгөчө берген сыпаты аль-Жавамил Калим. Бул кандай сыпат? Пайгамбарыбыз бир 3-4 сөз менен дуа кылат, мындай кыска нуска сөз менен дуа кылат, бирок ошол дуасында баардык муктаждыгы камтылат дейт. Баардык ошол дүйнөнүн жакшылыгы камтылат дейт. Биз пенде бир жакшылык сурасак, экинчи жакшылыкты камтый албай калышыбыз мүмкүн, билбей калышыбыз мүмкүн, акылы жетпей калышы мүмкүн. Ал эми пайгамбарыбызга ушундай өзгөчө сыпат берген. Пайгамбарыбыз дагы өзүнөн кийинки калган халифтерге, аалымдарга үйрөткөн, кийинки үммөттөрүнө үйрөтсүн деп айткан. Ошондуктан аалымдарыбыз үммөттөн үммөткө өтүп келген пайгамбарыбыздын кылып келген дуасы. Жана мен айтайын дегеним, азыр бул сабакта айтпайм, сиздерге тапшырма катары ошо пайгамбарыбыздан кандай дуалар калган, ошолорду изилденип окусаңыздар. Мисалы, адам өзү изилденип окуганда дагы аябай пайда алат. Мисалы, даяр сабактар болгондо деле пайда аласыздар, пайда иншаллах Аллахтын кудуретинен бирөөнүн зээнин ачып койсо, илимди берип койсо, ал алат ошонусун, ошол илимди алат, пайда көрөт. Бирок адам качан өзү аракеттенип изилденгенде, ал пайданы эки эселеп мындай, анын пайдасы мындай баасыз да, даамдуу да болот. Ошентип өзүңүздөр окусаңыздар, пайгамбарыбыз Мухаммадтан кандай, саллаллаху алейхи вассалам, кандай дуалар калып кеткен. Мисалы, мен ушул сабакка даярданып атып, китеп окуп атып, ал китепти мурда эле окугам, бирок дагы ушул сабактын астында дагы бир сыйра окуйын деп, менди бир аз жаңыртайын, маалыматтарды жаңыртайын деп окуп атып, таасирлендим. Пайгамбарыбыз Айша энебизге үйрөткөн дуасынан, мурда окуганда көп маани бербептир мен ал китептичи. Анан ушул окуп атканда ошол дуадан таасирлендим. Дуада мындай бир абзац дуа, бирок кыскача айтканда, пайгамбарыбыз үйрөткөн, Айша энебизге үйрөткөн дуа: менин тагдырымдын аягын жакшы кылыңды суранам деп, ошону суран деп Аллаху Тааля, пайгамбарыбыз Айша энебизге үйрөтүп атат. Аллахтан ушинтип жалынып суран деп. Негизи пайгамбарыбыз көп эле жанындагы сыдык досторуна, халиф, мисалы Абу Бакыр, көп адамдарга, көп сахабаларга дуаларын үйрөткөн. Ар ким, мисалы, Абу Бакырга үйрөткөн дуасын окусаңыздар, анын уже маани маңызы глобалдуу. Ал уже халиф боло турган адам да. Анын маани маңызы башкача. Ал эми аял Жубайына үйрөткөн дуасынын маани маңызы, кызына Фатимага үйрөткөн дуанын маани маңызы, ошолорду изилдеп окуп үйрөнсөңүздөр, буюрса өзүңүздөр дагы мындай окуп аткандачы, адам окуп атканда ошол адамдын жан дүйнөсүндө эмне болот, ошо өзүнө немесин алат да, мындай жан дүйнөсүнө тие турган алат да. Айтайын дегеним, ошо китептин баарын албаса дагы адам эмне издеп жүрсө ошону табат. Ушу менен дуа темасын жыйынтыктайлык. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Негизи бул кеңири тема, бөлүп өтсөк болот да. Эгерде кызыксаңыздар, дагы эң сонун дуа айтайынбы? Пайгамбарыбыздын Тоифте кылган дуасы. Ошону да изилденип окуп көрсөңүздөр, аябай таасирленесиздер. Мен аябай таасирленгем да ошол Тоифтеги пайгамбарыбыздын кылган дуасын. Мындай бир эмоционалдуу да. Ошону изилдеп окуп, изилденип көрсөңүздөр, болбосо дагы балким ушундай сабак кылабыз, кандай кыласыз, кандай ойлойсуздар, балким силерден сураныч келсе, дуа, мисалы, пайгамбарыбыздан калган дуа деп бир өзүнчө тема кылып өтсөк болот, анткени ал өзүнчө өтүлө турган кененирээк тема. Азыр мен суроолорду бир сыйра карайын. Мухаммад алейхи вассалам катуу ооруканада түшкөн дуа дейт. Долонбаевазы. Сиз ошону окуп жүрөсүзбү? Мындай түшүнбөй калдым. Жана инни кунту мина золимин. Неме суроолор деле жок го, балыктын ичине кирип кеткен. Юнус алейхиссаламдын немесин окусаңыздар, өзүнчө кыссасын, окуясын. Аябай кызыктуу, аябай сабак аласыздар. Мындай чоң сабак ала турган окуялардан. Анын ошо себеби бар, эмнеге өзүн сууга таштаган, эмнеге балык жутуп кеткен, суроолор жок окшойт, жана көргөндөй болот деп элем. Азыр мен башына бардым, кайра
артқа түріп баратам да могу лентаны. Оба, YouTube кеткен. Азаматсыз окуганмын дейт. Анда кыздар суроо жок болсо ушуну менен жыйынтыктайлы. Туура айтасыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Эже мен дуаларды окусам мээме кирбей жатат дейт. Жаттаганга жаттай албай атасызбы? Эже кандай дуанын мисалы арабча келгенин окуп атасызбы? Арабчанын сөзсүз түрдө которулушун, анын тафсирин дуа китепчеден карап алып окуй берсе болобу? Ооба болот. Биринчи эң негизгисичи, мисалы ар бир адамдын өзүнүн муктаждыгы бар да, өзүнүн бир Аллахка кайрыла турган сөздөрү бар. Аллахка айта турган, даттана турган муңу барбы? Эми ошолорду сиз китептен окуп, мындай ошо концентрация боло албай каласыз да. Андан эң жакшысы ошо дуа тууралуу китептер көп. Ошолорду окусаңыздар, ошолордун ичинен өзүңүздөрдүн издеп жүргөн табасыздар да. Өзүң ким адам, мисалы ар бирөөнүн сыноосу ар кандай да. Мисалы жубайларга, мисалы келиндерге жана Айша энебизге үйрөткөн дуа, мисалы Фатима энебизге да үйрөткөн дуа дагы ошондон да таасирленген. Ошону өзүңүздүн дуаңызды, мындай таасирленген дуаны таап алсаңыз, анан ошонун жаттабасаңыз дагы маани маңызы кирет. Ошондой кылып дуа кылсаңыз мээме кирбей жатат. Неме кыргызча түшүндүрмөсүн сөзсүз окуңуз. Эгерде эми арабча билгендер аз да арабызда. Азыр эми үйрөнүп келатабыз да баарыбызчы арабчанычы. Ошого кыргызчасын, арабчасын, анан кыргызчасын түшүндүрмөсүн сөзсүз түрдө окушуңуздар керек. Мен сиздин сурооңузду туура түшүндүмбү? Туура жооп бердимби? Таспих тартуу боюнча. Таспих тартуу бул таспих неме Аллахты мактоо, субханаллах жана таспих дейбиз го, субханаллах, Аллахка мактоо айтуу сөздөрү таспих болот. Дуаны биз ошо таспих, зикр менен баштайбыз дедик. Аллахты мактап, Аллахты даңктап баштайбыз дедик. Пайгамбарыбыз ооруганда ошол акыркы сүрөлөрдү түшүргөн, Фалак, Нас, Ихляс сүрөлөрү түшкөн. Бул Фатиха сүрөсү жок, башка учурда түшкөн. Бул эң биринчи сүрө. Сүрө катары түшкөн сүрө, толук бойдон сүрө катары түшкөн сүрө бул Фатиха сүрөсү. Ал эми эң биринчи кайсы аят түштү эле? Икро, ошол аят түшкөн, окуу, пеңден Алланын ысмы менен окуу деген аят түшкөн. Фатиха бул башка. Пайгамбарыбыз жана дуалап ооруп калат го. Сиз ошону сурап атыптырсыз, эми түшүндүм. Ал жана Фалак, Нас чыгып бетти колду жууса болобу деди. Жеша ваннага даарат алганда нажасатты жууп, бутту жууп, анан чыгып бетти колду жууса болобу? Жок, кирип чыкпай эле, ошол жерден эле дааратты толук алып чыгасыз. Нажасатты жуугандан кийин колду сөзсүз түрдө самындайт. Пайгамбарыбыз сөзсүз түрдө топурак менен жууган, ошондой же нажасаттан кийин сөзсүз түрдө колду таза жууганга аракет кылыш керек. Андан кийин эле ошол дааратты парзын, сүннөтүн жол жобосу менен аласыз. Антип кирип чыгуунун кажети жок. Жатталбай атам такыр дейт. Демек сиздин башка бир оюңуз бар, мындай адамдын жан дүйнөсү бир кандай десем, илим кириш үчүнчү, билесиздерби? Илим кириш үчүн, бир сөз кириш үчүн адам бир аз бошонуш керек. Толуп турган, чыңалып турган мээге, чыңалып турган жүрөккө илим кирбейт да. Ошону бошотуш керек. Мисалы, эмне иш, балким бош бир мындай адам өзүнө керек болгону менен деле, керек эмеси менен деле алек боло берет да. Ошол сага керекпи адам, ошону анализдеш керек экен. Мага керекпи, ошо менен алек болуп, кереги жогун ташташ керек экен. Ошону ташташ керек, таштаганга аракет кылыш керек. Керексиз сөздөн, ашык сөздөн өзүбүздү тыйышыбыз керек. Ошондо мындай жан дүйнөбүз тазара баштайт экен, жүрөк тазара баштайт. Жүрөккө кирет биринчичи, жүрөккө киргенден кийин анан тилге келет, мээбизге келет. Жаттай албай атсаңыз, ошо неме өзүңүздү мындай бошотконго аракет кылыңыз, чыңалып, бир башка балким ойлоруңуз бар, балким мен туура эмес анализдеп атам, биле албайм да. Мындай бул сизге байланыштуу эмес, жалпылап эле түшүндүрүп берип атам. Эмнеге жаттай албайт адам? Анткени башка оюнда башка нерсе бар. Ошон үчүн адам биринчи бошонуш керек, тазарыш керек. Китепти карап окуган болбойт. Жатталбай атам, китепти карап окуган болбойт, анткени жатташ керек. Эгер жаттай элек болсоңуздар, жок дегенде Фатиханы окуп намаз кылсаңыздар болот, жаттай элек болсоңор. Негизи окуп акыл, билесиздерби, Алла Таала бизге эң чоң немат берди, эң чоң немат акыл. Акылды берди бизге. Жаттай албай атам деп айтпашыбыз керек да.
аракет кылышыбыз керек. Балким оор, ооба туура оор болушу мүмкүн. Бирок аракет кылышыбыз керек. Ушундай чоң неамат берген Аллахтын астында жаттай албайтам деп айткандан уялышыбыз керек. Жаттай албайтам деп дептер карап окугандан уялышыбыз керек. Билесиздерби, акыл тууралуу хадисте эмне деп айткан Аллаху Таала? Аллаху Таала акылды жаратып, акылга буйрук берет экен. Кет деп. Ошондо акыл кетет, кел дегенде келип, анан ошол буйрукту атканын көрөт. Аллаху Таала акылдын буйрук аткаратканча анан айтат экен: эй акыл, менин улуулугум күбө, сенден да баалуу нерсе жаратпаганыма дейт. Ушул жараткандарымдан, макулуктардан эң баалуусу сенсиң, акыл деп. Карабайсыздарбы, акылдын баасын, баркын. Акылыбызды ойлосокчу, мисалы, бир башкача неамат, бир керемет, Аллах Тааланын керемети. Окуйсуң, мисалы окуйсуң, ошол маалымат мээңде калат. Китептерден окуйсуң, видеолордон көрөсүң, ошол маалымат мээңде калат. Ал маалымат барып кала берет же учуп кетет, жок болуп кетет, унутулуп калат. Негизи акыл, биздин акыл ушундай неамат. Ушул акылдын күчүн билген адам, акылдын ушундай баалуу баркын билген адам, жанагы самооценка, низкая самооценка деген болбойт экен да адамдачы. Адам өзүнүн динин, өзүнүн ушул жаратканын, ошол кудурети чексиз Аллах адамды кандай уникалдуу кылып жаратканын билген адамда ушол самооценка, низкая самооценка деп азыр көп эле чыгып атпайбы? Ошолор болбошу керек экен да адамдачы. Ушундай акылды берди. Эмнеге адам өзүнүн баасын ылдый кылат? Ошо акыл тууралуу ойлонуп, мындай жанагы Алланы зикир кылуунун түрү да ушул да. Алланын жаратканы, макулуктары тууралуу ой жүгүртүү дагы Аллахты зикир кылуу болот да. Азыр мен темадан чыгып кеттим, ошо акыл жанагы неме боюнча эле. Негизи жатташ керек кыздар, жаттап аракет кылсак болот. Аракет кылганга Аллахын берекесин берет. Жеңилдик сураш керек, дуа кылыш керек. Ошол зээндин ачылышын эмне ачат билесиздерби? Зикирди көп айтышыбыз керек. Зикир көп айтканда зээнди Аллах Таала ачып берет экен да. Дарат алганда мисвак менен жууй турган жерде мен зубный паста менен жууп койсом кандай болот? Анткени алымдар фатва беришкен, өкүм чыгарган, ушул зубный щетка, зубный паста биз жууп аткан, ошол мисвактын немесин, милдетин толук аткара алат. Эмнеге? Анткени мисвактын кызматы эмне? Мисвактын кызматы ушул ооз көңдөйүн таза кармоо, тазалоо, ошол аркылуу тазалоо. Ошол эле зубный щетка пастанын кызматы ооз көңдөйүн таза кармоо, тазалоо. Бирок жана орозо кармаган учурда зубный пастаны көп колдонбогонго аракет кылыңыздар. Ооз жапкандан кийин, мисалы, даамы ары кетип калбаш керек. Анда кыздар гусулдун дубаларын айтып коесузбу? Мен жөн эле гусул алып бүт денемди жууп коем болобу же сөзсүз айтыш керекпи? Жок, ниет кыласыз. Гусулдун дубасын бул эми сүннөт. Айтсаңыздар жакшы деп, ошол сүннөттү аткаргандан кийин сооп аласыздар. Гусулдун дубасы ушул немеде бар, ушул страницада бар, Чынар фонд дегенчи. Немесин лентасын ылдый жылдырсаңыз, гусул, дарат баардык ушул негизи бул баракча, мурда намаз баракчасы болчу. Андан кийин YouTube'га которушту устазалар. YouTube'да өтүп намазды, ошол марафондорду YouTube'да өткөрүп атышат. Бул азыр ачык баракча, бирок ошолдагы материалдарды кеңири колдонсоңуздар болот. Тынч жерде отуруп өтсөңүз жакшы болот эле, кажалат кылып жиберди зычу. Мүмкүнчүлүгүм ушундай да меникичи. Тынч үйдө балдар болгондо эмкисинде аракет кылалык. Аллах ыраазы болсун сизден. Зикирди кайталап коюнчу, кантип зикир кылам? Зикирдин түрү көп да. Зикирди, мисалы, зикир деген бул мааниси эмне? Зикир деген мааниси Аллахты эстөө. Аллахты сиз жанагы субханаллах десеңиз дагы зикир болуп эсептелинет. Аллахка мактоо, зикир дуалар, жанагы дуаны деле, Юнус алейхиссаламдын дуасы деле бул зикир да болуп калат да. Көп айта берсеңиздер, көп тилиңизде айта берсеңиздер, көп эстесеңиздер, зикирдин түрү көп. Мисалы, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Ушул дагы зикир, мисалы. Эң эле оңою, мисалы, субханаллах, альхамдулиллах деп ушул шүгүрдү деле айтсаңыздар, ушундан баштасаңыздар болот, Аллаху акбар деп, Аллахты даңктап. Бул жерден азыр айткандачы кыздар, гусулдун дубасын бар, мен кыздарга деле чыгарайын, арабчасы менен, кыргызчасы, транскрипциясы менен, ошол жерден жазып алсаңыздар дагы жакшы го дейм. Кайсыдыл зикирлерди көп айтышыбыз керек. Ошол жана тасбихтен баштаңыз, субханаллах, Аллахты мактагандан баштаңыз. Жанагы ла илаха иллаллах, ушул шахада келимелерин айтып баштаңыз. Зикир дегенчи, даже зикир билесизби, эмне, Куран окуу дагы зикир болот. Кандай гана Аллахты эстеген түрү болбосун, ибадаттын түрү болбосун, ошонун баары зикир болот. Зикир негизи бөлүнөт да. Дил менен кылынган зикир, дене менен кылынган зикир, зикирдин дене менен кылынышы бул намазыбыз.
тил менен кылган зикирлер жанагы атайын дуа зикирлер, пайгамбарыбыз кылган дуа зикирлер деп бар го китептерде. Эртең менен кылган дуалар, кечинде кылган дуалар, жанагы ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах деп ушунун түрлөрү бар го. Ушулар китептериңизди ачып карасаңыздар, эң жөнөкөй жанагы субханаллахтан баштаңыздар. Анан эгер аларды билсеңиздер, жанагы таухид зикирлерди айтсаңыздар болот. Мен азыр айтпадымбы, таухид Аллахтын жалгыздай улуулаган, Аллахты улуулаган. Аллахым сиздерден да ыраазы болсун. Сурооңуздар бүттү, мен баарын карап чыктым. Гусул боюнча, дуасы боюнча ушул немеде бар, лентада бар. Ушул баракчада бар, Instagram баракчада бар, кыздар. Анда Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Илим издеп жүрөбүз, баарыбыз эле. Илимди жеңил берсин, сиздерге ушу илим издеп жүргөн эжелерге, кыздарга, сиңдилерге Аллахым пайгамбарлардын түшүнүгүн, элчилердин зээнин насип кылган болсун. Улуя пенделердин маасум, таза периштелердин ыкыластуулугун насип кылган болсун. Ал эми биздин тилибизге Аллаху Таала акыйкатты салган болсун. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Анан дагы кийинки 1-2 күндөн кийин дагы балким иншаллах жолугабыз, дагы илим алуу тууралуу дагы сабак кылабыз.